Өзгөрүш айланын тургуну 70 жаштагы Рыспүбү Сарчаева Кыргыздын улуттук колөнөрчүлүгүн сактап, аны кийинки муунга үйрөтүп келе жаткан чебер апалардын бири. Ал бала чагынан тартып курак курап, сайма сайып, кийизден ар кандай буюмдарды жасап келет. Рыспүбү Сарчаева колөнөрчүлүккө болгон кызыгуусу апасынан башталганын айтат. Чебер апа бардык өнөрдү апасынан үйрөнүп, бул өнөр кыргыз элинин салты менен тыгыз байланышта экенин белгилейт. Көптөн бери колөнөрчүлүк менен алектенем. Өзүм апам азыр 90 жашта. Сырдак, ала кийиз, өрмөк согуп баарын жасачу апаман өткөн мага. Анан кийин ушу онду бүткөндөн кийин эле колубузга турмуш кургандан кийин колубуздан келген жумуштарды кылып калат экенбиз. Балдарды чоңойтуп, анан үйдүн тиричилиги менен сайдикте иштеп жүрдүм көп жыл. Анан сайдик тарап кеткенден кийин жумуш жок калып, кыздын себин кылып баштадык. 3-4 келиндерди кошуп алып, кыздын себин жасап, 5 сыйра, 6 сыйра кыздын септерин жасачубуз. Ошодон бери колөнөрчүлүк менен алектенип келем. Бүгүнкү күндө Рыспүбү Сарчаева Кыргыздын улуттук буюмдарынын бири коржонду кайра жандандырып, аны унутта калтырбоо аракетин көрүп келет. Ал коржондун бир нече түрүн тигип, салтка жараша жасалгалайт. Бире чабан куржун, эт куржун, күйөө куржун, кудагый куржун, кудагый куржунга болсо кудалыкка барганда кудагыйларына баягы белек бечкектерин салып барган. Күйөө куржунда болсо кыз тараптан кызга керектүү тарагы болобу, мончок, шакек тери болобу, кызга керектүү буюмдардын баарын ошол күйөө куржунга салган, салып кыз менен кошо кеткен. Кайра күйөө жактан кайра бияка подарка болуп келген. Анан чабан куржундар болсо, ошо чабанга керектүү болгон. Анан эт куржунду болсо, кудалыкка барганда бир коюн союп алып, этин салып, бир көзүнө боорсок, колунан келген конфет, токочу эми азыр ушуларын салып алып, ошентип айылдап жүрүшкөн. Кудалыкка барганда эң баягы сыйлуу, жакшы буюм болгон да анда да. Ага жакшынакай кылып өрмөктөн согуп, мынакей могу ошо мурас куржунда бул жалаң илгери мата жок болгондуктан жалаң жүндү ийирип, анан жүндөн кайрагы сокмо кылып согуп, анан кийин ушинтип куржундар жасашканда бул жалаң ийрилип жасалган мурас куржун бул. Биз азыр ошо мен апам жасачу да барын. Апам өрмөктө соккондо, өрмөк сокчу, сырдак шырып, кийиздер жасап, жайы менен жүн тутуп эле биз деле кошо мончок түшөт туткула деп койсо эле тутуп эле ушинтип отурчубуз. Анан кийин бул ушу мурас куржун апам ийирип жакшынакай кылып неме кылган да. Мунун чоң бар болсо бул кичинекей баягы атка артып гүл азык салып жүргөнү да. Эт куржун будан чоң болчалчы. Бул ошо кичинекей бул гүл азык салган куржун. Биздики болсо мындай азыр эми чакан кылып мындай күйөө куржун, кудагый куржун кылып бара берсе боло берет да. Булар болсо эт куржундар мына. Эт куржун, бир көзүнө эт, конфет, токоч. Азыр материал көп эми неменин талабына жараша. Бул болсо машинкага кермеге сайылган. Ошодон тиккем да ошол материалдан бул. Коржун кыргыз элинин көчмөн турмушунда кеңири колдонулган улуттук буюмдардын бири. Ал атка же төөгө артып жүк ташууга ыңгайлуу болуп, 2 бөлүктөн турган баштык сымал жасалат. Илгери коржунга кийим-кече, азык-түлүк жана башка керектүү буюмдар салынып, узак жолго чыкканда пайдаланылган. Көптөн бери өзүм күйөө куржун, кудагый куржун, тай куржун дегендер тигип жүрчү элем. Бир күнү телевизордон ажообуз өзү айтып атат да. Ушу себет дегенди, түштөндүрүү дегенди аз айтсак болмок, ушу жөн эле бир неме болуп атат деп анан ойлондум мен. Куржундарды тигип аткандан кийин ал куржунду деле эт куржун тиксем окшойт. Илгертен эле биздин көчмөндүү калк болгондон кийин ата бабаларыбыз куржунду аябай пайдаланып келген да. Тоодун башында жүргөндө, көчүп жүргөндө керектүү буюм теримдерин баарын салып, атка артып алып эле тоодон тоого ашышып эле жайлоого барышып, кыштоого барышып,
Койчумандар бир айга кыштоолорго кеткен убактарда гүл азык деп тамак жасап берип, бир айлык тамагын, бир жумалык тамактарын жасап куржунга салып, гүл азыктарын салып берип жүргөн. Көчүп жүргөндө илгери эми мондай отурукташып, айылга отурукташкан эмес да. Ошондо балдар төрөлүп калса деле илекелерин бузуп алып, орусча экен, анан кийин мындай тестияр чуркап калган балдар кужунун көзүнө салып деле көчүп конуп жүрө беришкен. Кой тууп койсо, козуларын салып алчу экен, ушинтип көп пайдаланган да. Эми биздин эң керектүү, өтө эле керектүү буюмубуз болгон да куржун. Ошондой эле куржун кыргыз элинин кол өнөрчүлүгүнүн өзгөчө үлгүсү болуп эсептелет. Анын бетине курак, сайма же улуттук оюм чиймелер түшүрүлүп, ар бир үй бүлөнүн көркөм табитин да чагылдырып турган. Рысбүбү апа болсо мындай улуттук буюмдар унутта калбай, жаштар тарабынан да колдонулуп, салт катары сакталып калса деген тилегин билдирет. Буну дагы өзүм сайыптырым. 74-жылы ошондо 52 жыл болуптур. Кыргызстандын 50 жылдыгы деп, Кыргызстандын 50 жыл дегени биякта жүрөт. Ушинтип кезилип, булар дагы убагында бааланбай, Кыргызстанга 50 жыл деп ушинтип тигиптирим. Тигини болсо ортосуна көгүчкөндөрдү салып, жүзүмгө келгенин салып, ушинтип пейзаж кылып тикчим да. Эми адагы бир өзүмдүн кол өнөрчүлүгүм жаш убакта, окуучулук күндөрү убакта сайган бунучу. Сайманы ооба. Бул көгүчкөндөр могу жүзүм жалбырактары. Ушу саймалар сайганбыз. Ошо кичинекейибизден баштап ушинтип келатабыз да. Ушундай саймалар сайып, анан кийин дагы ушинтип кол өнөрчүлүктү улап. Анан менин максатым ошо болду да, куржун тиккен максатым. Жаштар билбей калбады, аз куржун деген эмне десе түшүнбөйт, ал эмне деген буюм депчи. Кыргыздын эң керектүү буюму да, эң керектүү буюму. Ошону жаштарга таанытып, билдирип, бизде ушундай буюм болгон, көчмөндөр калк болгон үчүн ушуну көтөрүп жүргөн. Мына идиш аяктары салып буга табак-сабак чаң болбосун деп ичине салып койгон биякта. Кашыктарын салып койгон. Бу дагы боз үйдүн бир бурчундагы аяк кап болуп илинип турчу. Тоодон тоого ашып, көчүп жүрүшүп, көтөрүп жүргөн эң керектүү буюм ушу жаштар билип калсын дедим. Ума эненин оюм экен, бул ума эне деп аталат экен. Бул ал болсо эркин оюмдар, ар кандай жаныбарлардын куйруктары милер салынган оюм. Эми ар кандай оюмдарды салып үйрөнүп, жаштарга үйрөтсөк, эми эчтеке билбей калбай жаштар телефон эле чукулубай, кызыгып, кол өнөрчүлүккө кызыгып, ушунча да ойлоп жатам да. Анан ушундай мектептерге барып, ошону көргүзүп берип, үйрөнүп, анан жаштар кызыккандар өздөрү колун жөндөмө барлар бат эле үйрөнүп, бат эле сайып кетет. Кыргыздын өзү буюмдары көп да, ала кийизибиз бар, шырдагыбыз бар дегендей. Бул шырдак кийиздери бүттүгү жазалып, боелуп, жөрмөлүп, анан кийин эми ыскыт басканга даяр болуп калгандагыз да. Бул болсо ошо шырдактын чекелери. Бул жээгине келет да, мындай болуп. Жээгине келет. Бул ортосу ыскыт басылып бүткөндөн кийин буну жармаштырып, анан кайра бул жээги ыскыт анан басылат да. Бул болсо ошо жиптер, ыскыттар. Эми ар кандай ыскыттан колго ийрилбеген болсо, бул ыскыт буну деле басып койсо боло берет да. Колго ийрилген даярлары булар да. Ийрилген муну ийрип, мончулап жүндөн неме кылган жакшы, чындыгында ошол жакшы. Анан кийин мындай жибек жиптен деле өрүп коюп, мындай кылып курчок неме кылып коюп туруп баскан болгон, ошондой дагы басылган ада бир мода болуп кеткен. Тукубадан шырдактар жасалып, анан ушундай ыскыттар басылып кеткен да, ушинтип басылган. Бул болсо ошо кийинки немелер да, ыскыттар. Чындыгында жүндөн ийрилип, жакшынакай болуп, могула жүндөн ийрилген ыскыттар. Ушундай ыскыт басылыш керек да. Бул ыскыт басканда анан бул көркүнө чыгат да, шырдаг аябай. Анан минтип бул бияка минтип немелери келгенде, ыскыттары басылганда, мына тигиштердин баары басылып калат да. Анан кийин шырдаг анан көркүнө ошондо чыгат да. Көркүнө чыгат. Өзүнө окшош неме, азыр подцвет деп коет го. Өзүнө окшоштор менен баскан жакшы да. Кызыл же жашыл ыскыт менен басыш керек да, муну өзүнө окшошунан басыш керек. Башка сары же кара басып койсо жарашпай калат. Анан ошо боелуп бүттүн неме кийиздердин баардыгысы жакшы, аябай катуу жакшы чыккан, кийиздер жакшы чыкканда, кээде бош болуп калат.
бош болгондо сырдак бат эле түтөп, бат жыртылып бат кетет да. Улуттук кол өнөрчүлүк кыргыз элинин тарыхын, маданиятын жана жашоо образын чагылдырган баалуу мурас. Бүгүнкү күндө Рыспүбүс Арчаева сыяктуу чебер апалар бул өнөрдү унутта калтырбай, аны кийинки муунга жеткирүүгө аракет кылып келишет. Коржун сыяктуу улуттук буюмдар бир кезде кыргыз элинин күнүмдүк жашоосунда маанилүү орунду ээлесе, бүгүн алар ата-бабадан калган мурас катары өз баалуулугун жоготпой сакталып келүүдө. Мындай кол өнөрчүлүк буюмдары улуттук салт санааны жандандырып, жаштарга да үлгү болоору шексиз.